Мен Кыргызстан құрама командасының 97 кг салмағында күрөштүм. Биринчи беттешимде кытайлык балбанга 1-1 эсебинде жеңилип калдым. Андан кийин ошо кытайлык балбан атаңдашым финалга чыккандыктан Училовка деп коебуз, эми кыргызчасын билбейм. Училовка күрөшүп, дагы бир кытайлык балбанды 3-1 эсебинде жеңдим. Коло медалга болгон байгеде болсо казак балбанны 3-1 менен жеңип коло байгеге эсе болдум. Кайсы беттешиңиз сиз үчүн оор? Мен үчүн беттештерим баары оор болду. Эмнеге дегенде, акыркы 10 айдан бери биринчи жолу килем үстүнө чыкканга өзүмдү жакшы чыккан сезе алган жокмун. Ошого беттештердин баары мен үчүн аябай оор болду. Онай мурун чыккан деп атпайсызбы? Бирок буга чейинки алдын ала даярдыктар болгон да. Жок, даярдык болгон, даярдык күн даярданып, құрама команда менен жүрүп, бирок мындай чоң килемге чыккандан өзү башка, даярданган башка да. Онай мурун ошо былтыры дүйнө биринчилигинде күрөшкөм. Ошодон бери азыр эми бүгүн ушундай чоң мелдешке чыгып отурам. Ошого бир аз өзүмдү килем үстүндө алып жүрүшүм, күрөшкөндөрүм бир аз кыйыныраак болду десем болот. Ошондуктан бардык эле беттештерим мен үчүн бир аз оор болду. Кудайым буюрса эми агайларыбыз менен мындан ары дагы жетишпеген нерселерди иштеп, дагы жакшы жетишебиз деген ойдомун. Не дейсиз? Кыскача кайрылганда беттешиңиз. Кыргыз элине кайрылганда эмне? Ар дайым биримдикте болойлу, илгертеден айтылып келген сөз бар эмеспи? Бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, Кудайым буюрса ошентип жүрсөк, кыргыз эли өнүгө өсөрөбүз. Бүгүнкү күндө биздин грек-рим құрама командасы, федерация, спорт министерствосу бардыгы биригип бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарганыбыз үчүн бүгүнкү күндө биздин дүйнө чемпиондорубуз бар, олимпиададан серебро алган адамдар бар. Ошондуктан мен ойлойм, бир эле биздин күрөш федерация эмес, бүткүл кыргыз эли баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып жүрсөк, Кудайым буюрса, кыргыз деген атты бир гана спорт менен эмес, башка менен эмес, ошондой эле политика жагынан да, экономика жагынан да өнүктүрүп, дүйнөгө таанабыз деген ойдомун.